Салам достор, Эркин Ойчул подкастынын бүгүнкү коногу Кайрат Прембердиев. Эмнеси менен ырыңыз жакпай калдыңыз? Тарс элединтип айтып салып атам да. Бишкек менен үйүм, ала тоого кыргыз конгондо. Укмуш сенден өткөн бизде кыйын ырчы жокту. Ооба. Көчөгө чыгып баскыла, караокеге барып ырдагыла. Кой, тишпейм, иштей берсин. Сен өзүң жашооң сонуң го мына. Малың бар, сон үйүң бар, талаң бар, картошканы эгип атасың. Болду дейм, жашай бербейсиң. Катынга окшобой бир мындай жаштакай жүрбөйсүң. Салам достор, Эркин Ойчул подкастынын бүгүнкү коногу Кайрат Прембердиев. Ырчы Кыргызстанда Кайрат мырзаны тааныбаган адам жок болуш керек деп мен өзүм атыман айтып койдум. Саламатсызбы? Эң биринчиден анда баштай берели. Азыр эмне менен алек болуп жүрөсүз? Быйылкы жылды мен чыгармачылыкка аябай басым жасап атам. Жаңыр чыгармаларымды жазып атам, жаңырларымды жазып атам. Жарык көргөнү бар, анын арасында 2 ырым жарык көрдү. Бул Бишкек менен үйүм, аябай шаңдуу, мындай бир көңүл ача тургандыр. Андан кийин Сүйүү эмес деп дагы чыгардым. Бул ырыма жакын арада ошол видео ролик тартабыз. Ошонун даярдыгы менен жүрөбүз азыр. Андан тышкары ар кандай контенттерге иштеп атам, ушул Инстаграмда эле мисалы үчүн 2006-2005 жылдары кыргыз элисинин жүрөгүнө сиңген ырлар деп туруп гитара менен бир мындай кыскача мазмун ырдап берип кайрымасын. Андан кийин келчи эмекөөбүз ушинтип отуруп алып мини подкаст сыяктуу, кичинекей подкаст сыяктуу бир мындай бир ар кандай коомдун ичиндеги ушундай бир көйгөйлүү маселелерди мындай чай ичип атып сүйлөшө эле ушинтип баягы кыймылды көбөйтүп атам аябай. Өзүңүздү ошо соц тармакта тягынан биягынан көрүп атасыз, кандай болот, эмне болот. Анан ошо жакында сиз чыгарган ыр тууралуу, Бишкек менен үйүм деп, мындай абдан шаңдуу, мындай бийлей турган, аябай мындай көңүлдүү ыр болуптур. Анан жакында ошо Твиттерден окуп калдым да сиздин жазганыңызды. Ушул жөн эле бийлегенге, көңүл ачканга ыр чыгарсам дагы комментарийлерге келип, эмнегедир аябай мындай көп агрессия, мындай начар сөздөр келди деп таң калып жазгансыз да ошондо. Ошол боюнча сизден сурайын дедим эле да. Чындап эле эмне үчүн мындай жөн эле ыр чыгарсаң деле келип эле кайра сени төпөштөп жатып калышат дегендейчи. Кандай сөздөр менен нааразы болуп атышты? Эмне каалап атышты сизден? Эмнеси менен ырыңыз жакпай калды? Мен ошону аябай анализ кылдым. Ал жазган комментаторлордун эми албетте баягы сөгүп кагып койгон комментарийлерге көңүл эле бурбайсың, бирок анын арасында ошол сын пикир айтып атса дагы бирок бир туура пикирди айткандарды дагы уктум. Себеп дегенде менин ырымда мындай түйүнөн баштайын. Биз кыргыз эли негизи эле Восток чыгыштын менталитети ошон жакында эле бир досум менен сүйлөшүп отурдук ошону. Чыгыштын менталитети биз ушундай эл экенбиз. Баягы ойду, айтылган сөздү бетке айтпай, кыйтып айтат го, байкадыңыз беле? Керегем сага айт, келиним сен ук дегенчи. Ооба. Анан биздин ырларыбызды, мурунку мисалы эски ырларды да байкасаңыз, сүйүүсүн айтып атса дагы дароо эле мен сени сүйөм деп айтып салган эмес да. Бир мындай бир моралга байланыштуу окшоштуруп, жаратылыштын бир кубулуштарына окшоштуруп, анан кийин аябай ошол сөздөрдү чоң кылып туруп айтканда мындай мылжагынан келипчи түз айтпай. А менин ырымда Бишкек менен үйүм, Бишкегимди сүйүм дароо эле бетке айтып салгам да. Бишкек менен үйүм, Бишкегимди сүйүм, кышта дагы жайда, жазында да күздө жыргап эле жүрөм, Бишкегимде жүрөм. Мисалы үчүн ошол эле Бишкек жөнүндөгү ырды айта келсек, ала тоого кыргыз конгондо айланып сен жылдыз борборго деп. Ошол эле сүйүүсүн бирок башкача кылып айтып атат да. Тияктан бери алып келе атат. Көркөмдөп, кагазга ороп. А меники болсо тарс эле айтып салып атам да. Бул болсо анан мен ойлодум да. Ооба, ал комментарийлерде туура айтып атат. Бирок менин ырымдын музыкасы ошого ылайыктуу болуп атат да, ошентип айткангачы. Мынтип бийлеп мындай бир жүрө тургандай болуп атат. Үстүртөн айта турган бир маанидеги болуп атат. Бирок ошол эле учурда мен деле шаарыбызга сүйүн билдирип атам. Неге мени жактырбай атышат? Ар бир нерсеге өзүнүн деңгээлине жараша көз караш менен кабыл алып койсо деле болот го деп бир сыйра мындай капа болгонубуз барып анан бирок түшүндүм да баары делечи.
бизде элибиз ошого көнүптүр. Сиз канча жылдан бери ушу соц тармактарда отурасыз? Канча деген комментарийлерди окуп чыктыңыз, жанагы укмуш сенден өткөн бизде кыйын ырчы жоктон баштап эмне деп эле келе жүрүп атасың дегенге чейин, ооба. Анан ушунун баарын сиз өзүңүз айтып атасыз буга чейин. Мен көп анализдейм деп. Ушул анализде отуруп бир орто эсеп менен мындай алып көрсөк, бир Кыргызстандагы кадимки интернет колдонуучусунун бир портретін сүрөттөп бере аласыз? Бул кандай киши, маанайы кандай, ичинде ачуусу көппү, агрессиясы барбы, же боору кер адамбы? Ким ушул мындай орточо бир адамды алып көрсөк? Ооба, мен ой жүгүрткөм ушул тууралуучу. Анан кийин өзүңүз айта кеткендей эле, көбүнчөсү ошол баягы дароо агрессияны айткан адам өзү негизи бул ошол өзүнүн ичиндеги жан дүйнөсүндө проблемасы көп адамбы деп ойлойм да. Анан жанагы психологиялык жабыр тартуулар, мисалы бала кезден айтып коет го, психологическая травма депчи. Мүмкүн ошол адамдын мындай мен жан дүйнөсүнө кирип көргүм келет да. Ой кандай, ошол адамдын балалыгы кантип өткөн, сыйкыр шар болсо, кирип барып балалыгына чейин, балалыгы, азыркы абалы үй бүлөлүк, финансылык абалы мүмкүн. Ошонун баарын карап көргүм келет. Анан ошондон бир жыйынтык чыгарса болот керек. Бирок эми адамдын айтып аткан сөзүнө жараша, өзүнүн бир алып жүргөнүнө жараша деле билип койсо болот го. Ошол менимче көбүнчөсү ошол ички дүйнөсүнөн жабыр тарткан адамдарбы деп ойлойм да. Анан ошол өзүнүн жабыр тартканын башка жак аркылуу баягы өч алып анан чыгарып алабы дейм да. Анан ошонун баарын мен көтөрүп берип атам. Мага ыраазычылык билдиргиле, рахмат айткыла. Силердин баардык ишиңердеги проблемаларды мен көтөрүп атам деп. Силерге бекер психологиялык терапия өткөрүп атам эмеспи? Бирок чындап эле балким ошондор жазып жеңилдеп калышат, Бул менимче 100%. Көчөгө чыгып баскыла, караокеге барып ырдагыла, мындай деген сыяктуу жолдору көп. Ошо китеп окуп салса чыгып кетет, музыка угуп салса чыгып кетет. Анан бирок ошол адамга вообще эле негизи жандуу затка чыгарбаш керек деп ойлойм да ошол агрессияны. Мен көп эле тааныштарым, досторум айтышат, акыркы жылдары бизде коом аябай мындай агрессиялуу болуп баратат депчи. Мурункудан дагы деп, анан көп нерсени көтөрө албаган, мындай көбүрөөк мындай сынга жакын, анан кандайдыр бир мындай рамкалардын ичине кирип кеткен, эркек мындай болуш керек, аял мындай болуш керек. Кичине оңго солго жылып кеттиңби, болбойт, ташбаран калыш керек дегендейчи. Сиз чыгармачыл адам катары ошондой нерсени өзүңүздөн мындай сезип атасызбы, же бул кандай болуп жатат негизи сизге болгон мамиле мисалы? Албетте анын баарын сезем. Мен мисалы үчүн баягы сахна адамы катары чачымды өстүрүп алам, тармалдатып алам, анан кийин бир ар кандай өңдөгү кийимдерди кийинип алам. Анан ошол учурда катынга окшобой бир мындай жакшынакай жүрбөйсүңбү деп деген жазышат. Бүгүнкү күндө биз мындай бир ар кандай этаптар аркылуу өсүп келаткан коомбуз да. Менин оюмча биз бышып жетилген коом эмеспиз азырынчачы. Мен Франциянын революциясын көп окуйм. Англиянын революциясын окуйм. Каяктан келип ошол мисалы азыркы демократия деген түшүнүк каяктан келип келген. Ошол азыркы демократияга жетиш үчүн ошол Франция, Англия, Германияда дагы көп баягы ичара баягы кеп талашып, бири-бири менен согушуп, кан төгүлөр аябай болгон да. Анан ошол этаптарды ошол менен бирге эле технологиялык прогресс дагы алар менен кошо аралашып жүргөн да. Тиги темир жолду ойлоп табышып, паровоздорду ойлоп табышып, андан кийин автоунааларды ойлоп табышып, индустриялаштыруу баардыгы кошо жүргөн да. Бирок алар ошол талашуу, тартышууну аябай көргөн. Кудай сактасын, биз ошонун баарын көргөн жокпуз. Биз эми четин көрдүк албетте, биз мындай Кокон хандыгынын басым астында жашадык. Андан кийин Россия империясынын алдында да жашадык. СССР учурунда ошонун баары бизге дароо келип калды да. Ошол индустрия, ошол жанагы бир кеп талашуу, сүйлөшүү, баягы отуруп алып, ошонун баардыгы дароо келип калды да. Биз эми ошол этаптарды азыр эгемендүүлүккө чыккандан кийин көрүп келатабыз да. Ар кимдин өзүнүн ичиндеги көз караштары бар, ар кимдин өзүнүн ою бар. Анан ошол пикир талашуу, ой талашуулар болуп атат да. Кудай сактасын, кан төгүүгө жетпесин, себеп дегенде кээде мындай байкап туруп коркуп кетем да.
дин көз карашы менен өзүнүн көз карашын башкаларга тараткысы келген тайпалар, жааматтар бар бизде. Мисалы үчүнчү дин эмес көз караш менен ошол экөөнүн талашы, тартышы болуп келет. Кээде байкап кетебиз да ошону. Жана айтып атпаймынбы, соц тармакта эле болуп атат. Ошол көчөгө чыгып кетпесин деп. Ошондон корком да мен. Соц тармакта бирок аябай катуу болот да, ошону кээдем тип, бири-бири менен кеп талашкандарын окусаң. Бирок анте келсең, дүйнөнүн элинин баары эле ошентип кеп талашып отуруп, чоң коомдор бири-бири менен кагылышып отуруп тургандан кийин баягы эмеге келген экен да, жана диалог деп коет го. Мен сага тийишпейм, сен мага тийишпе. Сен мага өзүң көз карашың таң улаба, мен сага өзүм көз карашымды таң улабайм. Көчөдө жүргөндө жашнакай жүрөлү, бири-бирибиз менен кагылышпайлы деп ошого жетиптир да. Диалог деп коет го. Мен сага тийишпейм, сен мага тийишпе. Сен мага өзүң көз карашың таң улаба, мен сага өзүм көз карашымды таң улабайм. Көчөдө жүргөндө жашнакай жүрөлү, бири-бирибиз менен кагылышпайлы деп ошого жетиптир да. Биз негизи мындай биздин коом аябай саясатташып кеткен деп да айтышат да, ошого кошуласызбы? Ооба. Эмнеден улам мындай болуп калды? Бирок ошо саясатташкан менен мындай жарандык аң сезими дагы ошо менен кошо өнүккөн деп айтсак болобу? Ойгонуп келатат. Саясатташуу менен жарандык аң сезим деген мындай тең нерсеби, же саясатташуу эле бирок ошол кезде жарандык аң сезимин төмөн калдырышы мүмкүнбү? Экөөнү бөлүп айтканыңыз менимче ошол туура да. Себеп дегенде жарандык аң сезим, сен жан дүйнөңдө жарандык аң сезим болгон адам бул саясатта болуп аткан окуяларга башка призма менен карайбы деп ойлойм да. Жалпы бир ошол өзү менен кошо жашап аткан жарандаштарынын көз карашы мененчи, тиги бир партиянын лидеринин көз карашы аркылуу эмес да. Биздики ооба бир партиянын лидери же болбосо ошол партиянын жалпы ошону колдоп кетип, анан эки партиянын тарапташтары бири менен бири кагылышкан учурлар да болот, жана эме соц тармакта да, комментарийлер мененчи. Анан кийин ошол партиянын лидеринин көз карашын биз толугу менен билбейбиз да. Ал кандай көз караш менен сүйлөп атканын, жан дүйнөсү кандай экенин биз биринчиден өзүбүздүн жан дүйнөдөгү көз караштарыбызды тактап алышыбыз керек да. Өзүбүз менен акылдашып, диалогко келип, мага бул жагат, бул жакпайт. Могу партиянын лидери жакшы сөздөрдү айтып атат. Бирок бул жагы кичине туура эмес болуп атат. Ал жагына каршымын мен деген көз караштарды биз ичибизден баарын тактап алганыбыз ошол жарандыкпы дейм да. Саясатташуу деген толугу менен ошол бир колдоп баштадың ошо менен до конца. Баардык жагын колдой бересиң да. Мынтип атса деле колдой бересиң, оңго басып баратса деле колдой бересиң, солго басып баратса деле колдой бересиң дегендейчи. Мындай бир сокур колдоо болуп кетет да, бир баштагандан кийин. Ошол ооба, сиз байкагандай саясатташуу кичине мындай, эгер таразаласак, саясатташуу көбүрөөк болуп атат да азыр. Жаран болуудан карагандачы. Жаран болуу бирок ошол акырындан ойгонуп келатабы дейм да. Мен үмүтүм да ошол. Сиз ошол чыгармачыл адам, ырчысыз, жан дүйнөңүз дагы башкача эмеспи? Айтып атпайсызбы азыр? Катуураак сүйлөп койсом деле көчөдө бирок аябай анан ойлонуп, ошону көпкө эме анализ кылам депчи. Анан ошол эле маалда сиз мисалы өзүңүздүн ошо жарандык позицияңызды, саясатка болгон ой пикириңизди ошол Инстаграмда, Твиттерде ачык айтып эле эметип жүрөсүз да. Ошол сиздин чыгармачылыгыңызга, Кыргызстандагы популярдуулугуңузга, балким ошол тапкан акчаңызга таасирин тийгизеби? Бизде негизи Кыргызстанда ошол мындай өзүнүн саясий же болбосо коомдо болуп жаткан кубулуштар жөнүндө пикири бар, жана ошону ачык айткан чыгармачыл адам болуу кандай? Таасирин берет, сөзсүз түрдө. Кээ бирөөлөргө жагасың, кээ бирөөлөргө жакпайсың дегендейчи. Кээ бир адамдар айтат, ой азаматсың, ушуна тескерисинче ошол баягы көп угармандар сенин ырыңды гана эмес, сенин оюңду да уккусу келет деп айтышат да. Анан сенин оюңду укканда ушундай ойлорду айтсаң, биз азамат деп калабыз деп кээ бир тарабы айтат. Кээ бир тарабы сен эмне кыласың сүйлөп, сенин оюңдун бизге кереги жок, ырда только. Ошо сен артист болгондон кийин артисттигиңди эле кыла бер дешет го. Сен жумушуң ошол да деп айтат да. Анан кийин эми бул жашоодо адамдын баарына жакпайсың да негизичи.
баарына жагам десең деле болбойт да. Ошон үчүн менин оюмча өзүңдүн жан дүйнөң каалаган нерсени жасаш керек да. Кичинекей кезибизден бери эле билебиз да, биз ушул мамлекетте жашап чоңоюп келатабыз да. Бала кезибизден бери билебиз баарынчы. Болгону ошол мындай бир ойгонуп баштайт экенсиң да. Биз кичинекей кезибизде деле ушундай эмес беле? Бирөө барат дагы тиги мисалы үчүн укук коргоо жагын карай келсек да. Талпалап бирөөнү сабап, тиги Кудай сактасын мисалы өлтүрүп деле коюшат дагы. Анан акчанын күчү менен чыгып кетишет. Тигин жабыр тарткан үй бүлө болду, ошо жабыр тарткан боюнча калып калат. Ким таанышың болсо танкасың, таанышың жокто маңкасың дегендей болупчу. Де ошондо биз кичинекейибизден ошого мен аябай таң калчумун ошогочу. Эмнеге мындай боло берет деп. Болгон бир кезде баягы эми жашоонун өзүңдүн жеке жашооң менен жүрө берип унутуп койсуң да анын баарынчы. Анан акыркы учурда ошону кайрадан ойгонуп бир эстей баштайт экенсиң да. Же болбосо больницага барып көрүнүш үчүн кандайдыр бир жолдор бар го, азыр деле бар болуш керек да, мындай пакет жасап бармай, же болбосо деген сыяктуучу. Колуна кичине мындай карматып коесуң. Колуна кичине карматып коюп, анан жакшы сүйлөп, таанышың аркылуу кирип деген сыяктуучу. Тиги главврачкачы, анан таанышың жок болсо башкача көз караш менен карап коет. Чоң оор операция болорду сөзсүз тааныш менен киришиң керек деген сыяктуу болупчу. Ал жагы бар. Норма сыяктуу эле сезилип калган, норма сыяктуу калган да. Ошонун баарына акыркы бир 7-8 жыл мурун көз карашым ачыла баштады да. Неге мындай болуш керек депчи. Андай болуу туура эмес болуш керек деп ойлопчу. Эмнеден улам ушундай болду? Бир нерсе болдубу сиздин жашооңузда? Өзүнөн өзү эле башталды. Жолдордон башталды да, ошо машина бузулуп. Анан жолдорду мынтип ойлодум да, эми ушул жолдорго мисалы үчүн жыл сайын налог төлөп атпайлы. Ар бир машина айдаган адам жыл сайын канча бир бер жагы 1,5 миңден 5-6 миңге чейин төлөйт да мисалы. Мынча миллион машина бар да, аны санайсың да мисалы. Бир статистиканы алып келесиң да. Мынча миллион машина бар, мынча миллион акча түшөт экен. Асфальт жолду салуунун баалары мынча, тиги базарда тиги бетон мынча турат, тиги смола мынча турат, шагыл мынча турат, анан мынтип келип туруп анан бул акча орто жолу кетип калат экен бир жака деген бир жыйынтыктарга келесиң да. Кайка кетип калып атат депчи, эмнеге кетип калып атат деп баштайт экенсиң да. Ошонун баары анан барып туруп эмеге кирет экен. Медицинага кирет, билим берүүгө кирет, мисалы үчүнчү студенттер контракт төлөйт, антет мынтет, бюджеттен акча бөлүнөт. Бирок окуу инвентарлар, аркы беркелер деген сыяктуу. Сапаты, билим берүү, мугалимдердин сабак берүү деңгээли, мектептердин чоң университеттер эмес, мектептерден эле баштай келсек деген баардыгын мынтип ойлонуп берет экенсиң, санап баштайт экенсиң да ошонун баарынчы. Анан ортодо бир акчалар жоголуп кеткендей сезилет экен да. Каяка жоголуп атат ошонун баары деп. Анан кийин ошол жөнүндө жаңылыктарды издеп баштайт экенсиң. Анан ким айтат ошол жаңылыктарды деп баштайсың да. Могу тиги эме басмалар ошол жаңылык жөнүндө жазат экен деп окуй баштайт экенсиң да. Анан кээ бир басмалар прям ине жибине чейин санап берет экен да, мисалы үчүн. Могу жака мынча бөлүнгөн, момча мындай болгон, бул таанышы аркылуу документ жазага алышып туруп бияка чыгарып кетишкен, бул акчаны деп кээ бирлер толугу менен санап берип коюшат экен да, ошонун баарынчы. Таң көрүп, күнөөлүү турбай деп анан кийин ошентип башталат экен да, бир издемечи ошонун баарын. Анан суроо берип баштайт экенсиң да. Баягы биз мисалы сени шайлаган адамгачы. Биз сени шайлаганбыз да, могу баланчы момча миллион адам. Ошонун акчанын баарын бияка кетирип аткан турбайсың деген суроолорду бере баштайт экенсиң. Эмнеге кетирип атасың деген сыяктуучу. Эмнеге? Биз деген бул мамлекетте жашап атабыз, салыгыбызды төлөп атабыз. Жада калса мейли иштебей эле кой, сен жумушта иштебесең жөн эле жаран болсоң деле дүкөнгө кирип барып туруп сагыз сатып алганың үчүн дагы налог төлөп атасың да. Ал дагы сен мамлекетке кошкон салымың да. Пандемия учурунда аябай бир ызычуу болуп кеттик го. Ооруканаларда орун жетишпей, анан кийин дары-дармектер жетишпей. Ошондо деле жарандар өзү эле ойгонуп кетти го, өзүнөн өзү эле бир мындай бир ошол жерде башчы деле чыгып сүйлөгөн жок, мынтип айткан жок. Так, келгиле баарыңар чогуу отуруңар могу жерге. Мындай кылабыз деп бир программа түзүп берген жок да. Баары эле чогула калып эле тең болду да бири-бири мененчи.
баары бири менен тең болду. Минтпейлиби, мынчадан чыгарбайлы дешип элечи. Тияка чуркап бара калбайлы. Сен машинада айдап чык. Баткенде окуяларда да ушундайды биз көрдүк. Баткендеги окуяларда. Элдин башы бирик. Эмне үчүн мындай тынч абалда, кризис жок абалда биз ошентип биригип келип мындай бир көйгөйлөрдү көтөрүп, маселелерди чечпейбиз? Ал кезде ар ким жеке өзүнүн турмушуна кирип кетет да. Ал да туура, ар кимдин өзүнүн жеке өзүнүн жашоосу бар, турмушу бар. Ал да ойлонуш керек аны. Үй бүлөсүн бакпай эле, ой деп эле жамат менен чуркап жүрө берсе, үй бүлөсү ачка калат дегендейчи. Анан кийин өзүнүн жеке турмушуна кирет дагы тияктуу унутуп коет. Анан бир кезде ошону байкадым. Бир кезде жанагындай элдин баарына бир кыйынчылык келгенде, ар бир жарандын, ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө бир сезимдер ойгонуп кетет да. Элиме деген, бир жериме деген, мамлекетиме деген сезимдер ойгонуп кетет дагы. Анан кийин баарын унутуп туруп чуркайт да ошакты көздөйчү. Баягы коррупция же болбосо башкача бир жаман нерселер менен аты чыккан, белгилүү болгон мындай бир адамдардын ошол эле мисалы балким криминалдык топтордун башчыларынын тойлоруна барып ырдагандары, же болбосо ошондой буга чейин көп жаман нерсе жасап келген адамдардын үгүт компанияларында агитациясына барып ырдагандары, ошол нерселер үчүн чыгармачыл адамдардан биз жоопкерчилик талап кылганыбыз туурабы? Мындай бир ошолорго карата культура отмены дегенчи. Же болбосо чындап эле алардын бул үчүн жасаган жоопкерчилиги жокпу? Бир чети Кыргызстанды алып карасаң, анда такыр эле жумуш жок калчудай да. Коррупционерлерге барбайм десечи. Ошол элдин алдыңкыларынын чакырган жерине барбай койсо мүмкүн да, ошол менин оюмча, бул жеке менин көз карашым. Барбай койсо ошол ырчы да, мисалы үчүнчү. Анын бир башкача болуп калабы деп ойлойм да, мүмкүн бир кичине коркутуп коебу, же болбосо кагып коебу. Мени Кудайга шүгүр чакырбайт. Андай жакка. Ошол чакырбаганына сүйүнөм. Ошондой балким сиз ошентип пикириңизди айтып жүргөн үчүн мүмкүн тийбей эле коелуга деп коюшат. Ошондой элдин алдыңкы авторитеттүү топторунун сүймөнчүлүгүндө эмесмин мен. Андан сырткары ошого сүйүнөм. Мисалы эмени сүйлөшүп көрсөк, сиздин кейсиңиз жөнүндө сүйлөшсөк, эгерде уруксат болсо, баягы Сооронбай Жээнбековдун компаниясында мисалы сиз ошол ырдап жүрүп, андан кийин кайра мен өкүнөм ушул кылганыма, мен жоопкерчиликти алам деп кайра айтып, ошол мурунку эмеңизден баш тартып чыкпадыңызбы? Ошого эмне түрткү болду эле сизге? Анан ошондон бери пикириңиз өзгөрдүбү? Анан азыр ошентип ырдап жүргөн кесиптештериңизге кантип карайсыз мисалы? Адамдын пикири өзгөрүлүш керек экен. Пикири өзгөрүлбөгөн адам болсо, ал адамга күмөн санаса болот да. Ооба, принципиалдуу адамды да баалайт да негизи жашоодочу. Кээ бир учурда мындай принциптеринен тайып кетүү эмес, бирок мындай кичине ошол өзүнүн эле принциптерине оң жактан, сол жактан көз караш кылып калган адамдар болот го. Мүмкүн мындай да болушу мүмкүн болчу да деген адамдаргачы. Мен ошентип өзгөрткөм оюмдучу. Себеп дегенде 2017-жылкы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековду мен ошол колдогон себеби, мен социал демократияны колдочумун өзү негизичи. Бала кезимен Максим Горькийди окучумун дегендечи. Ошол тарап өзү социал демократтар эмес беле? Ошолорду окучумун, социал демократия жөнүндө көп китептерди окучумун. Карл Марксты, Фридрих Энгельстин мындай бир көз караштарын туура деп кабыл алчумун да. Социал демократия ошого жакын өзү. Анан кийин бара анан ошон үчүн өзү негизи социал демократтардын атынан келаткан кандидатты колдогом да. Анан кийин жанантип 2020-жылы пандемия болду, анти социал демократтар айтканынан кайтты дегендечи. Айтканына турган жок. Сооронбай Жээнбеков айтып келген убадаларына турган жок. Анан кийин пандемия учурунда канчалаган биздин кыргыздын жарандары каза болуп кетип атканда бир жооп берген жок да. Тиги дүйнөлүк жанагы медицина фондунан аябай чоң акча бөлүнгөн экен бизгечи.
ошондо кана ошол медициналык жабдыктар, дарылар, дармектер кана эл баягы эле өзүнүн акчасына сатып алып атат. Анан эми бул аптека фарм бизнес болсо бир паста монтип туруп бааларын көтөрүп салды. Кээ бир адамдар мүмкүн ошол акчасы жетпегендиктен эле каза болуп калды да. Деп ошонун баарын көрүп туруп анан ушуну туура эмес колдоп турмун дедим да. Туура эмес эле колдоп алып турмун ушу социал-демократтарды, анын ичинде Сооронбай Жээнбековду туура эмес колдоп турмун деп өкүнүп калдым да, аябайчы. Ошол өкүнгөнүмдү тиги соц тармактарга айттым. Мен өкүнүп калдым ушуну колдогонум үчүн. Мени кечириңиздер. Негизи эле мындан ары бир мындай саясатчы адамдарды колдобойм мен деп айттым да. Мындан ары ошентип бир бакылдап сүйлөгөн, алдыга чыккан адамдарды колдобойм дедим да. Коркуп калдым анткени. Анан мүмкүн мени колдогон үчүн канча бир миңдеген адам барып добушун берген да. Бул Кайратты сыйлайбыз бул депчи. Анан кийин ошолор айтып калды окшойт да, ичиненчи ушуну эметпей эле койсок болду. Жоопкерчилигиңизди сездим. Ишенбей эле койсок болмок экен ушу Кайратка деп калышкан мүмкүн. Ошону сездим да, жоопкерчилик. Анан айттым, экинчи колдобойм. Азыр бир тайпанын сөзүн катуу сүйлөбөйм. Мен жактырган эмелер бар, партиялар бар, мен жактырган саясатчылар бар. Бирок ошол эле саясатчынын мага жакпаган көз караштары бар. Ошон үчүн ошол жалпы эле ошол саясатчынын элге айтпайм да, муну колдоп койгула дебейм да. Нурак Абдрахмановду мен акыркы учурда көп байкап атам. Ал киши күүлөр аркылуу аябай кыргызым деп күйгөн киши болгон экен да, раматылык. Ошентип чарма аркылуу, күүсү аркылуу, ыры аркылуу, мисалы үчүн жанагы бул дүйнө деген ыры бар да. Жарыкчылык өмүргө бир эки сабын ырдап кетейинчи. Жарыкчылык өмүргө кимдер келип кетпеген, жаркыраган аламга да кимдер таазим этпеген. Тагдыр жолу татаал жол бирөөлөргө кепкенен, а бирөөгө азап менен туңгуюкка кептеген деп жазыптыр да. Элге айта бергим келет да, айткыла, сүйлөгүлө, карагылачы, таасири тийип атат. Айткан сайын иштейт экен көрсө депчи. Анан кой тишпейм, иштей берсин деген туура эмес деп ойлойм да. Мына биз толук ишенебиз деп койсок, башкача иштеп кетиши мүмкүн экен да. Дебеш керек окшойт да, контролдоп туруш керек, көзөмөлдөп туруш керек да, мындай. Эл көзөмөлдөп туруш керек. Могу акча асфальтка бөлүнгөн экен, монча жылдан бери жатат могу асфальт. Жасабайсыңарбы ушуну деген сыяктуучу. Больницада гемодиализ жок деген сыяктуу нерселерди көтөрүп чыгыш керек. Ошол жер аймактардан башталыш керек да, ошолчу. Анан барып Борборго келет, анан барып жалпы президентинен бери эл тескеп кылат да, ошону көзөмөлдөп солго басып баратасың, нука деп турсачы, иштейби деп ойлойм да. Эмне үчүн сиз оюңузча антпейт бизде азыр? Ошентип келаткан адамды берки ошентип айткысы келбеген жамаат мындай басып салып атат да. Ай тишпе, койчу. Сонун эле иштеп атпайбы мына. Сен өзүң жашооң, албетте ар кимдин өзүнүн жашоосу сонун эле. Анан кийин сен өзүң жашооң сонун го, мына малың бар, сонун үйүң бар, кыймылдап атасың, талаң бар, картошканы эгип атасың, болду дейм, жашай бербейсиң. Эмне тияка чыгып алып деп ушинтип басып салат да. Анан бирок ошол баспасачы, эгер баары эметсе, мүмкүн тиги баягы биздин мамлекеттин ичинде кедей кембагалдар азыраак болмок. Жанагынтип Түркияга операция кылып келгенге акча керек болуп атат, жардам бергилечи дегендер мүмкүн азыраак болмок. Ошол Түркиядагы медициналык жабдыктар өзүбүздө бар болмок. Ошондой специалисттер өзүбүздө бар болмок да. Эгер баарыбыз ошентип айтып турсакчы, анан кийин $30,000 керек болуп атат, тигин бөөрөгүн алмаштырыш керек болуп атат, бооруна минтип кетиптир дебей калмакпызбы деп ойлойм. Ошонун баарын тип караш керек да баарыбыз. Бизде бир четимде эл унчукпай жүрүп туруп анан кийин бир
митингке чапыр чыгып кетишет да. Болбосо анысы жок деле көтөрүлүш жок эле мындай ошол жерлерден эле мынтип талап кылып убагында эле иштетип турса деле балким ошол деле жаран болуунун бир эң продуктивный жолу деп ойлойм да. Баягы бизде мынтип хан анан кийин адам деп ушинтип көз карашта карайбыз да, анан кийин ошондуктан анан бир коркунуч боло береби деп ойлойм да, баягы биздин элдин ичиндечи. Бул эми хан, мунун колунда күч бар, азыр айтсам эме. А бирок адам да алчы. Адамга айтса угат. Көбүрөөк айтса угат да, анан көбүрөөк адам келип айтса, ошол жалгыз адам угат ошончу. Анан мисалы үчүн жалгыз эле мен туруп алып, Садыр Нуркожоевич, могу жагың мындай болуп атат, тиягы мындай болуп атат деп бирөөлөр чыгып Кемпир-Абад мисалы маселесин айтып койсо, алар аз болуп калды да, азчылык болуп калган үчүн сен сүйлөөчү деп туруп мисалы мүмкүн бир камап койгондой болду деп ойлойм да. А эгер андан көбүрөөк адам айтса, баарын камай албайт да, ошо баарынчы. Мисалы үчүн Кемпир-Абад маселеси, жетим тоо маселеси, бул мындай жөн эле Садыр Жапаровду бийликтен алып түшүш үчүн көтөрүлгөн маселе эмес деп ойлойм да. Болгону суроолор көп болгон үчүн ошого жооп алгысы келген адамдар чыкты да орто жолдочу. Мунун жообун бергилечи, мен түшүнбөй атам, момча акча деп атасыңар, а бирок андай эмес болуп атат дегендерчи. Ошону жооп берип койсо болмок деп ойлойм да. Анан кийин ашулар аз болуп калган үчүн кичине оозун басып койду деп ойлойм да. Анан көп адам чыгып туруп ошону айтса, анда ага башкача реакция болмокпу деп ойлойм. Көпчүлүк жаран дайым суроо бере жүрүш керекпи деп ойлойм да. Могу жагы мынтип атат, могу жагы мынтип атат. Ал биздин чөнтөктөн чыккан акча, жалпы Кыргызстандын жарандарынан чыккан акча, ал деген көпчүлүктүн акчасы, антпегиле эле, мындай кылгыла, тигинтикиле деп турса, мүмкүн деп мындай бир тартынып, айбыгып туруп анан кийин иштейби деп ойлойм да. Бул жалпы эле Садыр Жапаровго эмес, жалпы эле могу эгемендүүлүк алып келгенден бери иштеген президенттер, ошонун президенттин аппараттары, анан жогорку кеңештерине карата айтылган оюм да менинчи. Эл контролдош керек да баарын. Жалгыз 2-3 киши эмес, баардыгы чогуу. Ар бир адамдын ичинде күн сайын мындай бир суроо туулуп туруш керек да. Эми убакыт табылат болуш керек. Албетте кээ бирлер 12 саат бою баш көтөрбөй иштеп аткандар бар, бирок ошо көпчүлүк адамда убакыт табылса керек. Жаңылыктарды окуп, так, бул баланча мындай болуп атыптыр. Тетиги мисал үчүн да, самолет жөнүндө 2 жолу күлдүк го мисал үчүн. Тиги кымбат баалуу самолет менен де жака барып келип атыптыр. Ушунун эмне кереги бар эле деп ойлонупчу, анан кийин ошол жөнүндө айтып коюпчу, мындай карчы туура эмес да. Анан ал каяктан келген акча десе, бирөөлөр тиги эме белекке бериптир, демөөрчүлөр. Кайсы демөөрчүлөр? Көрсөткүлөчү ошону деме. Ал демөөрчүлөр каяктан табыптыр акчаны? Ну-ка деген дагы суроо болуш керек. Улам тиги чындыгы чыкмайынча сурай бериш керек да. Ал демөөрчүлөрдүн ортосунда кандай мамиле бар? Ал демөөрчү эмне үчүн сага берип атат? Бул жашоодо адам негизи жөн эле бирөөгө белек бербейт. Өзүнө бирдеме күткөн үчүн берет. Өзүнө бирдеме керек болгон үчүн бирөөгө берет. Биз жашоодо негизи бул кыргыздын эле эмес, жалпы адамдын психологиясы ушундай. Өзүңө сен бирөөдөн адамдан бир жакшылык же болбосо бирдеме каалап атсаң, биринчи ага жакшы сүйлөйсүң. Жагынасың, жакшы тараптарын айтып кетесиң. Мисалы үчүнчү, таза болбой баратса белек бере каласың. Деп барып туруп андан аласың да. Анан ошондо суроо туулуш керек. Так, кайдан чыккан демөөрчүлөр? Эмне керек ага дегенчи. Сен влияниең керекпи, таасириң керекпи, же сен акчаң керекпи деп сураш керек да элчи. Ал демөөрчү жөн эле берип аткан жок ал самолетту мисалы үчүн. Тетиги эменин жанагы имараттарын жөн эле салып берип аткан жок. МВД ремонт кылып бердиби мисалы үчүнчү? Жөн эле салып берип аткан. Автоунааларды сатып берип атышат. Автоунааларды сатып берип атат. Эмне каалап атыптыр демөөрчү деп сурашыбыз керек да баарыбызчы. Эмне керек экен ага? Мүмкүн акырын мыйзамдан сырткары кыла турган бизнеске таасир керекпи? Мүмкүн салыктардан качууга таасир керекпи деген суроолорду жаратышыбыз керек да. Бекеринен ал жардам берип аткан жок сизге деген сыяктуучу. Эми анын баарын түшүнөт. Баары эле түшүнөт. Бийликтегилер да түшүнөт, демөөрчүлөр да түшүнөт. Анан кийин
эл деле менин оюмча түшүнөт да, анан болгону мелчем деп кое берип атабыз да бизчи. Мелчем, мел деп атабыз да. Ошентип коюп аткан үчүн жана сиз айткандай бир мейличи дейбиз, эки жолу мейличи дейбиз, кечире беребиз да, уламсайчы. Мелчи деп барып туруп анан кыргыз эли өзү акыйкатты сүйгөн эл. Мен билем да ошону. Бир күнү барып туруп ошонун баары чогулат экен да, баягы биз кыргыз элинин жан дүйнөсүнөчү. Анан барып туруп сиз айткандай 5 жылдан кийин барып туруп могу эмеге келип туруп, аянтка келип туруп ыз чуу менен кубалап атат да. Кечирбеш, мына ар бир күнү кетирген катасын дароо тескеп, дароо көзөмөлгө алып турса, анан ошондо мындай кечирбей, өзү дагы эл дагы ичинен ыраазы болуп калат да. Так, могу жагы мынтип алдык, чыгарып алдык, биздин айылга больница салдырып алдык, китепкана салдырып алдык, мынтип алдык, уф деп турат да адамчы, анан баягы чогулбайт да. Ал улам кечире берген сайын чогулуп атат да. Ошо анын элдин баары түшүнүп атат азырчы. Каяктан келген демөөрчүлөр экенин түшүнүп атат, эмнеге демөөр кылып атканын түшүнүп атат, бирок кечирип атат да. Мелчем, кичине убакыт береличи, иштеп алсын. Баягы тиги тоюп алсын деп коет го бизде. Шуну тойгузбаш керек да. Иштешсин. Ток эле. Баары ток адамдар да эми. Иштеш керек да.